Саламатсыздарбы? Көпчүлүк мугалимдердин суроосу боюнча мен ушул видеону тартайын деп чечтим. Бул жерде биз электрондук китептерди мына өтүлгөн тема деген өүлөрдүн ордуна могул жакта ажыратуу белги, барабардык турат. Ушулардын ордуна биз ө, ү, ың тамгаларын коебуз. Ал үчүн биз мына барабардык турган белгини көгөртүп алабыз. Дагы. Андан кийин бизге керек болгон бул документ 103 барактан турат экен. 103 барактын бардыгын көгөртүп алыш үчүн Ctrl+A баскычын басабыз. Андан кийин могул жерде заменить деген бар. Ушул жерде мисалы үчүн мына барабар болсо мына жерге эми ө тамгасын жазып алабыз. Жазып туруп заменить все дегенди басабыз. Андан кийин бул жакта мынакей билим берүү өтөт, бардыгы ө болуп калды. Эми могул жерде 17-бетте үйлөрдү карап көрөйлү. Мына берүү дегенде мына ажыратуу белгини биз үй кылышыбыз керек. Муну дагы эле ушул тамганы көгөртүп белгилейбиз. Ctrl+A'ны басабыз. Андан кийин бул жакта заменить дегенди басып, ушул жерге биз ажыратуу белгини коебуз дагы. Бул жакта үй деген тамганы коюшубуз керек. Alt менен У'ну бассак үй болот. Андан кийин заменить все дегенди басабыз. Эми могул жерде карасаңыздар, жаңы теманы түшүндүрүү. Эми мына жерде ша деген тема бул ың болушу мүмкүн экен. Ушу шанын ордуна биз ыны коебуз. Даны басып коебуз. Эми биз азыр мына шанын ордуна шаны басабыз. Кадимкидей эле бардык теманы текстти выделить этебиз, көгөртөбүз. Андан кийин мына заменитке киребиз. Эми бул жерге мына ша тамгасын коебуз. Ша деген тамга бул ың деген жаңы теманы түшүндүрүү. Эми заменить всени басабыз. Басканда мынекей жаңы теманы түшүндүрүү, сабактын этаптары деп туруп, могул жакта биздин ыңдарыбыз шга өзгөрүлүп калат. Ал эми мына жакта плюстар дагы бар экен. Ушу плюстардын ордуна дагы биз өөнү коюп койсок болот экен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Менин каналыма катталып, пайдалуу маалыматтарды алсаңыздар болот.